Учурда Кыргызстанда 30 миңден ашык ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар күн кечирүүдө. Бирок алар үчүн коомдо ылайыктуу шарттар түзүлбөй келет. Бүгүн дал ошол көйгөйлөрдүн алдын алуу максатында Мейкатан аталышындагы сынак болду. Ага Тажикстандын, Казакстандын жана Кыргызстандын жаш ойлоп табуучулары катышып, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн заманбап электрондоштурулган жабдыктарды жасашкан. Коомубузда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн алардын жашоосун жеңилдетүү үчүн аспаптардын прототиптерин ойлоп табуу. Биз бул иш-чарага Казакстандан, Тажикстандан ойлоп табуучуларды чакырганбыз. Ошол ойлоп табуучулар өздөрүнүн заявкаларын берип, ошол заявкалардын арасынан эң жакшы деген 10 заявка тандап алып, ошол 10 команда түзүлгөн. Ал командалар үчүн бир ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адам ошол кандай муктаждыгы бар, ошол муктаждыгынын негизинде бир ойлоп табуу жаратышкан. Андан сырткары алардын дагы бир ментору болгон. Ал ментор аларга дагы жардам берип турган. Бул ушу процесс мен айткандай эле 3 ай мурун башталган. 3 ай мурун булар жолугушуп, бири-бири менен таанышып, анан кийин ушу муктаждык кандай муктаждык болсо ошонун үстүндө иштеп, өзүнүн прототиптерин 3 ай бою иштеп бүгүн мына 3 күндөн бери жыйынтыктоочу стадиясын жасап атышат, кураштырып атышат. Сынакка 3 мамлекеттен 10 команда катышып, аларга бирден ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кошулган. Негизги максат ошол өзгөчө адамдын мүдөөсүн орундаткан жабдык жасоо. Маселен, учурдун талабындагы пандус, көзү көрбөгөндөр үчүн сезгич бут кийим, жада калса жасалма кол буттарды дагы жаратышкан. Основной подъезддерден кирүү үчүн да туурабы, кээ бир арыктардан өтө албай калган колясниктер үчүн да жыйналуучу пандус жасадык. Бул пандусту колясканын жанына колдонуп, колясканын жанына салып, бардык жерде колдонсо болот. Бул основной подъезддерде колдонсо болот. Анан маршруттарга чыкканда колдонсо болот. Кээ бир чукурдан, арыктан өтүү үчүн колдонсо болот. Бул автономный болот. Тажикстандан келген Суранжон Нуралиевдин командасы сыйкырдуу бут кийимди даярдашкан. Эми болсо өз эмгегин элге презентациялаганы турушат. Проект это обувь, смарт-обувь для слабовидящих и для незрячих. Бул көзү көрбөгөндөр үчүн даярдалып жаткан сыйкыртуу ботинка десем болот. Ботинканы кийгенде алдыда тоскоолдуктар жарала турган болсо, үн чыгып адамга сездирет. Менимче биздин эмгек дагы жерде калбайт деп ойлойм. Приближается до 50 сантиметров к какой-либо преграде или препятствию и издается звук и вибрация. Конкурстун төрайымы эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева болуп, жигердүү, ойлоп тапкыч, протез жасоого кызыккан жаштардан учубуз кур эмес экенине ынандым дейт. Мартта ошол ратификация кылдык майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны. Ошондой эле азыркы күндө ушул конвенцияны ишке жылдыруу боюнча бизде ошо ар кандай иш-чаралар жүрүп атат. Ошонун негизинде дагы бир эме болсо, бир мындай эң негизги үлгүлүү иш-чара деп айтсам болот. 10 команда өзүнүн эмгектерин калыстар тобуна көрсөтүшүп, натыйжалуу бааларын алышты. Ойлоп чыгарып, жасаган эмгектери үчүн белектерди алышты. Но они являются одними из самых лучших, то есть со стран России, Англии, Германии, США. И мы хотим сказать, что мы можем их все-таки опередить в этом. И у нас уже в некоторых частях получилось. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ.